Бақыт деген нерсе ушундай жөнөкөй нерселерден турат. Эгер ой чаптырып, акыл жүгүртүп карасак, бакытка жетелей турган нерселердин бири дагы сатылбайт. Бакытка алып бара турган нерселердин бири да сатылбайт. Баары бекер. Баары Кудай Таалам бизге ушундай кылып бекер берип койгон. Айд Карни деген чоң бир алым бар. Дүние жүзүндө ушу сиздер окуп жүрөсүздөр, кайгырба, капаланба, не грусти, бакыттын сырын аштым деген китептерди жазган чоң алым бар. Ошол адам айтат, мен ушул 40 жылдык, 50 жылдык өмүрүмдө ушу бакытка жетүүнүн жолун издедим дейт. Көрсө дейт, бакыт бир эле сөздөн турат экен дейт. Ыраазы бол, бактылуу болосуң. Ушул эле сөздөн турат экен дейт. 50 жыл издегеним ушул эле бир сөздөн турат экен дейт.